Assalamu alaikum урматтуу Нуркей же YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Достор, видеонун башында айтып коеюн, ар экинчи, төртүнчү күнү жуманын метро Кантемировская торговый центр Ашан парковкасында кечки 9:21:00дон 12:00га чейин ушул жерде өзүбүздүн мындай унаа базарыбыз десек болот. Мындай мини унаа базар кылып, ошо кыргыздар үчүн бир алгандар, машина алгандар, машина саткандар үчүн ушундай нерсени уюштуруп атабыз. Достор, суран өтөйүк. Келгендер биринчиден тазалыкты сактайлы. Бул жерде круговой камера бар, бүт камера бар. Какырынып, түкүрүнбөй, мусорларыбызды таштабай, биринчиден тазалыкты сактасак, бул нерсенин мындай келечеги болотчу. Анан биз өзүбүз мындай тазалыкты сактабай, тартипти сактабай эмете турган болсок, анда ал жагы уже туура болбой калат. Ошон үчүн бирден бир суран өтөйүк дагы бир жолу. Кечки 21:00дон 12:00га чейин келе бересиздер. Бул чыгарылышта Kia Rio 2018-жылкы 1.6 автомат коробка, достор. Пробеги дагы өтө аз экен. Таксиде аз эле жүрүптүр. Пробеги 118 000. Достор, бир мүнөткө убактыңыздарды алабыз. Сиздер бизден таксопарк тууралуу дагы сурадыңыздар эле. Ошол сурагандар үчүн мен таксопарк Манасты сунуштап өтөйүн. Страховка ОСАГО под такси жасап берет, достор. Андан сырткары диагностический карта, лицензия под такси, анан кисартка дагы жардам берет. Приведи друг, получи от нас подарки дейт. Эгер 10 водитель алып келсеңиз телефон, 5 водитель алып келсеңиз видеорегистратор, жана 3 водитель алып келсеңиз полный бак бензин, достор. Парктын комиссиясы 2%. Төмөнкү номерлерге кайрылып бересиздер, же болбосо 100 рубль суткасына. Акча чечүү моментально. Суткасына 24 саат, жумасына 7 күн онлайн поддержкада, достор. 10 водитель алып келип, достор, телефонго ээ болуп калыңыздар. Андан сырткары видеорегистратор жана полный бак бензин. Сиздер үчүн Манас таксини дагы бир жолу сунуштап өтөбүз. 118 000 оригинал экен. Алгач мен сиздерге машина тууралуу бир сыйра обзорду кылайын дагы. Анан документ жагыны, акчасыны, анан нар жагынан бир аз дытып болгон дейт. Ошону мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Мага ийгилик каалап коюңуздар. Бүгүнкү күнгө 18 март 3 ай 2022 жыл Москва убактысы боюнча түшкү 12:30 болду, достор. Көрүп турганыңыздардай Kia Rio 2018. Машина аябай таза. Таптаза мынакей, көрүп турганыңыздардай. Кышкы шиповный дөңгөлөктөрү бар, мындай калпактары, бардыгы мындай ордунда. Көрүп турганыңыздардай мынакей. Моторунун үнү деле пробегке мындай айтканда дал келет десек болот. Себеби машина мотору мындай тунук иштеп турат. Комплектациясы боюнча, достор, полный электропакет. Блокировка, разблокировка, блокировка айнектики, электрический зеркал. Так, мындай подголовниктери менен экен. Өтө сон. Бисмиллахиррахманиррахим. Бияка коюп турайлы дагы. Мен адашыппын, пробеги 119 000 экен. 119 378. Мультируль бар. Сигналы пип экен. Так, бул жакта комплектациясы боюнча бияга ичиге кирип кетиптир, буну чыгарып коюш керек экен. Корректор фар, панелдин эмеси, так, шиномер бар, антибукс бар, көрдүңүздөр. Муну мына жерден колду салып туруп эле бияга чыгарып коюш керек, достор. Ушунда ремонт кылып берет окшойм. Оппа, мынакей. Комплектациясын чыгарып койдум бери. Бул Нуркейжинин комплектациясы, мына көрүп коюңуздар. Анан бул эмесини бияка тык эткизип кадап коебуз. Опа, мына комплектацияны көрдүңүздөр. Басканда акырын басыңыздар. Бул эмеси ушкалары түшүп калган окшойт. Кеттик, анда кондиционер бар, климат контроль, подогрев задний стекло бар, USB зарядка, зимний режим бар. Подогрев передние сиденья, подогрев руль. Өзүнүн штатный мафону, 1.6 автомат. Так. Рулю дагы өтө сонун жеңил. Анан, достор, подсветка койдуруптур. Мындай өзүнүн эмеси менен.
байкадыңыздарбы? Разноцвет болуп күйүп турат. Ай. Так, чехолдору өтө сонун. Чехолдору жаңы эле басылган, мынакей көрдүңүздөрбү? Ак строчкалары менен. Аркаңгы чехолдары дагы жакшы. Анан Ева коврик бар экен. Моторду ачып кой, капот. Мына Ева коврик өтө сонун. Подсветканы көрдүңүздөр, разноцвет болуп, да бир цветке коюп койсо дагы болот. Так, арткы багаж жагы боюнча, достор, багаж жагына бир аз химчистка кылып аласыздар. Мынакей. Биздин буга чейинки видеолорубузду карасаңыздар, ошо химчистка кылган балдар бар. Так, кузов боюнча заводской меткалар ордунда. Күндүзү тарткан башкача болот экен. Арткы багаж жагы дагы таза, достор. Так, мына оң жагы. Оң жагындагы заводской меткалары турат, мынакей көрүп турасыздар. Багаж жагы дагы чечилген эмес. Өтө сонун. Так, мотор жагы боюнча. Так, алдыңкы крыло оң жагы чечилген эмес. Так, капоттун крышкасы да чечилген эмес. Мына моторду угуп атасыздарбы? Мотору тунук иштеп турат. Өтө сонун. Анан ушул сол крыло алмаштыр, достор. Ушул жагынан ДТПсы бар экен. Бирок мындай эле сарапин эле болуптур. Мындайынан сарапин эле болгон экен. Фара крыло алмашыптыр. Анан бул эшикте азыр сиздерге историясын көрсөтүп коебуз. Эшикте дагы сарапина болгон экен. Муну жагына. Аны кандай кетирген, бирок ушул жагында селый сары болуп эме турат. Историясын азыр көрсөтөбүз. Анан ал буга чейинки хозяин айтыптыр, страховкадан акча өндүрүш үчүн мындай полный эле жаздырып койгонбуз деп, ушундай дейт. Так, историясын дагы бир сыйра көрсөтөйлү. Ке досум, баягы сүрөтүн көрсөтүп кой. Сүрөттү көрсөтүп коелу, достор. Историясы боюнча. Так, мынакей историясында мына сол жагы полный сары болуп эметип турат. Көрдүңүздөр. Документ жагы кандай? Документ жагы баардыгы жакшы. Оформление кимде? Оформление ошо таксопарктын эсинде. Ошонун таксопаркында иштегенге ыраазы болсо, ошонун таксопаркында иштей берет, оформление ошол братта өзүндө кала берет. Айына өзүмө өткөзүп алам десе, өзүнө өткөзүп алат. Өзүнө өткөзүп алат. Ооба. Акчасы, достор, 950 миң. Мындай келиштирүү эле койдук. Пробегини көрдүңүздөр. Эми аларман адам сол жагыны да бир сыйра өзүңүздөр карайсыздар. Мен бир сыйра карадым. Мындай сарапин эле болгондой, себеби катуу урулса, мына жактардагы эмелер дагы кетип калмакчы. Мына экран жактагы бул жер өзү назик эле туратчы, катуу удар болсо мына жактарга чейин жасалыш керек эле. Мен видеого тартканга чейин дагы бир сыйра текшердим. Ушул крыло менен эле пар алмашыптыр. Бирок крылонун дагы мындай тазасынан коюптур. Мына ушундай, достор, номерди описанияга калтырып коебуз, достор. Чала бересиздер. Анан биздин WhatsApp номерге машина сатылдыбы, мына машина боюнча чалып атат элек деп экрандагы номерди көрүп чалып атасыздар, достор. Ар бир машинени описаниясына жазып коюп атам. Биринчи номерини, анан Kia Rio сатылат, анан экинчи аял алам деп атат, машинени сатып же үчүнчү аял алам деп атат деп мындай тамаша иретинде жазып коюп атабыз. Ошондуктан, достор, номерди өтө кылдаттык менен карап чалыңыздар. Сиздерден көптөн көп суранып өтөт элек. Ушундай, достор. Мен сиздер менен коштошомун да. Сиздер менен мен Нурмбет Махаматалиев. Кийинки видеодон жолугушканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.